Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн 26 ноябрь шайлоонун үгүт-насаат иштеринин эң акыркы күнү. Бул алдыбыздагы парламенттик шайлоонун үгүт-насаат иштери канчалык адилеттүү, канчалык мыйзамдуу жүргүзүлдү. Мына ушуну тактоо максатында биз Кыргызстандагы эң алдыңкы укук коргоочу адвокаттардын бири Акин Токтоалиев агайдын алдына келгенбиз. Агай, эми азыр сизден өтөр, сизден жакшы билер, менин оюмча юрист эле болбосо керек. Эми бул мактоо эмес, мен неден улам айтып атам бул сөздү. Учурунда адилетсиздик болду деп азыркы биздин президентибизди сиз абдан укугун коргоп, меден алып чыгып, бүгүн элдин башына президент кылып берген инсансыз. Ошон үчүн сиздей тажрыйбалуу, сиздей адилеттиктен, калыстыктан тайбаган юристтер бүгүнкү күндө эсептелүү гана болушу мүмкүн. Алардын мен көз алдымда эң алдында сиз болгон үчүн сиздин алдыңызга келип отурам. Агай, сизге суроом ушундай, калыс сөзүңүздү айтасыз деп үмүт кылам. Ошол сиз коргоп алып чыгып президент кылган мырзалар, бүгүнкү бийлик жалпы эле канчалык деңгээлде баягы кристалдай таза шайлоо өткөрөбүз дебедиби? Канчалык деңгээлде кристалдай таза шайлоо уюштуруп атат? Эми сиз баягыдан бери мени өтө эле мактап кеттиңиз. Юристтер бизде көп. А менден кыйын билгендер бар. Бир гана жери айта албайт да, ачык сөзүн айта албай, ич күйдүү болуп жүрө беришет. Эми сиз айтып атасызбы, таза шайлоо өтүп атат, кристалдуу болот деп атат. Ооба, президент ушуну үмүттөнүп атат. Кристалдуу болот, таза өткөрөм деп атат. Мунун баары тең анекдот. Ачык эле айтайын. Септен өтпөйт, таза шайлоо болбойт. Септегенде алып сатып болот. Президент өзү айткан. Таза шайлоо өткөргөнгө алдагы умтулуп атат. Муну өткөртпөй да тегеректеп турган. Тегеректеп турган кечеги эле Садыр Жапаров зектеп жүргөндөр тегеректеп алып, таза шайлоону өткөртпөй бут тосуп болуп атат. Мага окшогондорду жакын жолотпой атат. Септегенде булар келсе таза шайлоо өтүп кетет, андан көрүп биз баягы көңүн адагыбыз менен жүрө берели деп. А эмнеден болуп кетти себеби? Кандайча деп Садыр Жапаров өзү айткан. Түрмөдө жатканда да айткан, түрмөдөн чыкканда онлайн менен өткөрсөк абдан жакшы болот деген. Интернет аркылуу. Мындай телефон алабыз, телефон менен арын басабыз, ошондо Кыргызстандын 100% болбосо дагы 90% качып калат деген. 80% сыртта жүргөн мигранттар дагы качып калат деген. Эми септеген мына айтты, президенттик шайлоону көрбөдүкпү? Saat 12'de 30'a толгон жок. Saat 3'te aran 30'a toloyun dedi. Geçki saat 8'de aran 35'ke 34'ke olsun aran çağırıştı. Emne kılıp çağırdı? Kulaktan çoyup atıp, harbi үйü kıdırıp atıp, участкойлар, кварталинер кыдырып атып, аран толтурушту. Мында болгон. Эгер жанагындай эле Садыр Жапаров айткандай онлайн режим менен, интернет сайт менен шайлоо катышканда, бул ошо таза болмокто. Бүт жекелик Кыргызстан эмес, мигранттагы Америкада жүрө, Японияда жүрө, Израилде каякта жүрбөсүн, бүт автобуста самолет учуп бараттагы эме добушун бермек. Ошон бергенде укугунан пайдаланганга толук мүмкүнчүлүк. Толук. Эмне үчүн кээде мынтип айтып атышат элдер мында? Мына президент Садыр Жапаров менин президентим дейт. Ошентип элдин баары айтып келди, мен президент. Кээ бирлер болсо айтат, Садыр Жапаров менин президент эмес дейт. Мен аны шайлаган эмесмин дейт. Анда айтат, көпчүлүк шайлады дейт. Эгер факт алып келсек, 35% шайлап атса, 65 шайлабай атат да. Значит, анда президент жок дегенде 51% мен шайланыш керек эле. Мен ошону айтып атам. Электрон өткөндө, ошондо сиз айткандай идеалдуу, таптаза ачык шайлоо болмок. Бизде 3 көңтөрүш болуп кетмек эмес. 3 көңтөрүштүн баары эмнеден кетти? Бир шайлоодон кетип атат. Адам укугу тепселип бузулгандыктан кетип атат. Эми дагы кетип чыгып келишет. Ой, мен катышкан эмесмин. Бул депутаттар мен шайлаган эмесмин. Мына 30% шайлаган, 70% биз бер жакта турабыз дейт. Бизге дейт адилет кылып бергиле дейт. Муну адилеттүү кылыш үчүн эле бул президент эрки болчу. Президент жакшы эмени баштады.
бир эме партийный системада партиялык немеге жалгыз добушман, мажоритарный системамен келсин деди. Ал ою жакшы эле келген. Ойдун баарын тескери бузуп атышпайбы тегеректегилерди. Мынакей мен ачык эле айтайын. Эдил Байсалов деп келип алды. Кече эле Эдил Байсалов зерттеп жүргөн муну. Посольствода отуруп, интернеттерде айтып, бизге де ушундай жаман өнөкөт болуп кетти, Садыр Жапаров ушундай үлгү көрсөтүп атат, элдер түрмөгө түшүп калса президент болуп калат экен деп. Ошентип аткан кишини алып келип койду. Андан кийин президент айтып атат, мен иман сабагын киргизем, имандуу кылам деп атат. Кече эле Эдил Байсалов карылардын үйүнө мечит салынып атса, ушуга рахматтылык. Министр болуп калып, соцзащитаны барып сотко айтып бустуруп салган. Бизге де кереги жок, бизге исламдын иман сабагынын кереги жок деп омундай кишилерди алып келип аткан кишини кантип өнүгөт Садыр Жапаров өткөрдү. Мен ойлоп атам, Садыр Жапаровду эмне үчүн алып келип атат? Тегеректе ушундай кишилерди. Садыр Жапаровдун бийлигин кулатуу үчүн алып келип атат. Эгер бизге окшогон Садыр Жапаровду 10 чакты жыл мен бир тиын сурабай, күн түн дебей, ысык сууна карабай, бизге мага окшогондор көп Садыр Жапаровду тегеректеп жүрүк да. Эгер ошолордун баарын алып келгенде Садыр Жапаровдун бийлигин биз бекитип бермекпиз. Кайта Садыр Жапаровду ар ким каалган кишилер оосуна келген баарын сүйлөп ачат. Садыр Жапаровду оосуна. Анан эмне кылып атат? Ташиевчи калып, сагызгандай болгонуңар, сайрагандыгар баарын камайм бүткөндөн кийин деп. Эмне деген сөз? Сагызгандай болгон сайраган. Элдер сайратпаш үчүн түз бил жүргүздө, адилеттүү жүргүздө. Ошондо эч ким сагызган болбой, ар бир экономика менен иштеп калат. Ар бир иш менен иштеп калат. Аны мынакей эмне деп атат? Мен дагы бир мына сиз айтып атасыз ушундай Садыр Жапаровдун адвокаты болуп жүрдүңүз эле, тигинде ага чейин да бир сөз кетти. Жок, мен агай андай деген жок. Азыр мен сизге түшүндүрүп берейин. Мен сизди мактап атасың деп атасыз да. Мен негизи ушул акыл эске келип, саясатты талдап баштагандан бери Кыргызстанда балким өтө грамотный юристтер көптүр. Бирок биз алардын үнүн эч жерден уккан жокпуз. Мен элдин арасында жүргөн бир элдин бир өкүлү катары келип бул сөздү айттым. Мен тааныган укук коргоочулардын бири сизсиз. Биз дагы учурунда ошол Садыр Жапаровго адилетсиздик болуп атат, мыйзамсыз камалып олтурат, эл жердин кызыкчылыгы үчүн деген азамат болчу. Бирок ушуну баягы бийлик адилетсиз монтип оозун жабып атат деп биз дагы колдогонбуз да. Ошол учурда ар бир жыйында сиздин сөздөрүңүздү угуп келгенбиз. Бар эле сиздин жаныңызда олтурган дагы башка адвокаттар дагы бар эле. Бирок сиз дайыма адилеттүүлүктө тайманбай айтып, коркпой, эч кимдесинен үркпөй жүргөнүңүз үчүн мен билген бул менин баам. Бул менин баам сизге берген. Чыныгы баягы адилеттүүлүктөн тайманбаган, артка тартпаган, эч кимден коркпогон мен үчүн эң күчтүү укук коргоочусуз деп мен өзүмдүн сымымды айтып тааныштырып атам элге. Урматтуу көрүүчүлөр, бул менин баам, Акин агайга берген. Агай, кече эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында сиз даңк ордени менен сыйландыңыз. Аны менен мен сизди жеке куттуктайм, өзүмдүн атыман, көрөрмандарыбыздын атынан дагы куттуктайм. Менин оюмча, азыркы бийлик деле сиздин ошол эмгектериңизди мындай унутта калтырбай сыйлап эле келип атат да, мындай караганда, элдин көзү менен караганда. Бирок ошол эле катарда сиз баягы алар ошончолук сизди сыйлап атса, ошол сыйды билбегендей же болбосо баалабагандай болуп, баягы Facebook баракчасынан окуп калып атам. Байма-бай бийлик менен азыркы президентибиз менен соттошуп, ал кишини сотко берип, ушундай бир жараяндарды алып барып атканыңызды дагы билем. Ушулар жөнүндө дагы биздин көрөрмандарга бир аз маалымат берип кетсеңиз жакшы болот эле. Туура айтасыз, мындай Платон мой друг, но истина дороже деп 1000 жыл мурун айтылып кеткен. Садыр Жапаровдун канча жакыны болсом дагы, мен Садыр Жапаровду сындап атам. Садыр Жапаров өзү да айтты телевизордон. Токталиев Акин де сиздин эң жакын үй бүлөлүк адвокатыңыз эмне үчүн жумуштан алып койдуңуз деди. Ал айтты, мен үй бүлөлүк адвокатына карабайм, бир тууганыма карабайм, тең түшүнүм, баарына мыйзам бирдей мамиле жасайм, мыйзамдын алдында ким күнөөлүү болсо баары жооп берет деген. Туура.
Ошентип айтканда мынтип айттым. Мен Токтаевди эмне үчүн алып салдым дейт. Мен дейт диний радикалдуу көз карашы экстремисттин тобуна кошулуп кеткен үчүн мен алып салдым дейт. Анан мен ошон үчүн сотко бердим аны. Мен диний радикалдуу көз карашы болуп кетсем, эмне үчүн мага орден бердиң? Мени камабайсыңарбы дедим. Эмне үчүн мен диний радикалдуу көз карашы болдум? Же орденди эмне үчүн бердиңер? Оосу басарга үчүн бердиңерби? Эч ким унчукпай калайын деп. Же мени мурунку кылып келаткан эмгегим 20 жылда эмгеккен же ошон үчүн бердиңерби? Мен ойлойм өзүмчү. Мен эмгегим Кыргыз элине сиңген, көп нерсени жасагам, коомчулукка көп иштегем, абдан чоң эмгегим сиңди деп ойлойм. Мисалы сиз болсо ойлойсуз, оспаздыкка берип атат го деп. Үчүнчүсү болсо ойлойт. Ой, Садыр Жапаров айткан радикалдуу экстремисттин тобунун башчысы деп, ошон үчүн берген деп атат деп. Бул элдер 3 ой кетип калды. Ошол ойду мен Садыр Жапаровдон сурап атам. Айткан сөзүңүздүн төгүнө чыгарып коюңуз. Эмне үчүн бердиңиз орденди? Ошону билейин. Эгер мен экстремисттин тобуна кошулуп кетсем, анда орденди кайтарып берейин артка. Сиз жаңылып берип алсаңар анда деп. Же жаңылып берип алыңар, же мен орденди тагынгандан уялып атам, ачык айтсачы. Көчөгө баскандан уялып атам. Эгер ошо орденди Садыр Жапаров жок, мага жалган маалымат менен жеткизип коюп, мен ушинтип айтып алдым десе, анда мен татыктуу экен, сыймыктуу экен, анда тагып жүрмөкмүн да орденди. Ошон үчүн ошондой маселени коюп атам. Андан сырткары баягы жеңебиздин немеси, Үмүт булагы фонуна байланыштуу дагы кандайдыр иштер болуп атат го дейм. Ал жөнүндө дагы мен ушу кызыктым да. Кудай Таала бизди Садыр Жапаров үй бүлөсү менен илгерилеп байлап койгон экен. Кудай Таала мурун эле билген экен. Эртең Садыр Жапаров бийликке келет. Келгенде сени кидайт кылат. Сени кидайт кылбап эсеп кетпеш үчүн деп байлап койгон экен. Үмүт булагы менен. Себеп дегенде Чубак Ажынын раматтык адвокаты болуп жүрдүм да. Ага 10 жыл катар өлгөнгө чейин болуп жүргөм. Чубак Ажы ошондо батасын берген, айткан Садыр Жапаров адвокат президент болот. Сен күндүр түндүр буга жардам бер, колуна кол бол, бутуна бут бол деп аманатын айтып кеткен. Садырдын үй бүлөсүнүн баарын айтып кеткен. Үйүнө конок болгом, Садыр Жапаровдун агасынын үйүнө Сабырдынчы, аманатын айткан. Бул президент падыша болотун. Ушуну сен таштаба деген. Мен таштаганга аракет кылгам. Алар буну таштаганга аракет кылып коюпту да. Эми мындай да, Үмүт булагын биз 17-жылы түзгөнбүз. 7 киши. Анын ичинде мен бармын. Анан Аскар Алиев деген бар. Келдибек Нурдинов деген бар Бакыт. Анан алар тараптан дагы 4 киши бар да. Түзүп, ал Үмүт булагын эмне үчүн түзгөнбүз? Кумтөр маселесин көтөрүп, ошо Үмүт булагы менен кум чыгып туруп, кумтөрдүн козгол деп Садыр Жапаровдун талабын талашып чыкканбыз. Анан ушу кызыкта ханайым Үмүт булагынан бөлөк 5 Үмүт булак түзүп алат эле го 5 мүнөттө. Эмне үчүн ушу керек болду билбейм. Кандайча шайтандап бизден алып алганын билбейм да. Анан ошол Үмүт булагын албай эле бөлөк Үмүт булагын түзүп алса, биз азыр ханайым менен маселе койбойт элек го. Ал Үмүт булагын алып кетип калды, бизден кол койдуртуп, өзүңөр кол коюп бергиле деп бизге ГКМБнын Абсатаров Бекбосын деген бар. ГКМБда ал дагы учредитель болчу, демилгечи ушу Үмүт булагын. Ал айтты, ханайымга деген өткөзүп бериш керек деди. Менчи Үмүт булагын. Эгер өткөзүп бербесек дейт, сен билесиңби, экстрем террористтин тобуна кошуп коет сени деди эртең. Ошол анкасы ошол киши жеткизген экен да, мен экстрем террористмин деп. Ошон үчүн тиги айтып атат, дал деп тиги эменин Абсатаровдун сөзүн. Бийлик Садыр Жапаровчу. Анан биз айтып атабыз, Үмүт булагында учредитель бар болчубуз, мыйзамсыз рейдерлик жол менен алып койдуңар, бизге кайтарып бергиле деп атабыз. Ошон үчүн сот көрүп атабыз. Мына ошол эле кеп сот көрүп атабыз. Кумтөр жөнүндө сөз болуп калды да, 17-жылы ошол кумтөрдү алып калуу үчүн Үмүт булагын түзгөнбүз деп атпайсызбы? Азыр кече Баткенде биринчи бийликке келерде Садыр Жапаров
кумтөрдө запас калбай калды. Андан көрө булар бир аз калганын иштетип, эң негизгиси баягы калдыктарын жаап жашырып тазалап кетсин артын деп айткан болчу. Андан кийин баягы эрте жазда май айынын башында, апрелдин акырында Баткенде болгон кандуу окуядан кийин эле дароо булар чыкты дагы кумтөрдү мындайча айтканда куулап чыгып, жетекчилигин баягы иштетип аткан компанияны ээлеп алдык Кыргызстан. Андан бери могу соттук териштирүүлөр, соттошуулар болуп атат, талашуулар. Кече жакында акыркы жалган айтпасам, ушул 3-4 күндүн ичинде маалымат чыкты. Президент, мен оюмча президент өзү айтты, же министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айтты, толук улутташтырылды. Сентера Голдтун эч кандай үлүшү же болбосо акысы калбады бул немеден, кумтөрдөн. Мындан кийин алар неме кыла албайт, биз жеңдик дегендей маалымат таратты. Ушунун мыйзамдуулук жагы канчалык болду? Ушул жөнүндө бир аз билген адам катары маалымат берип койсоңуз. Мен ачык айтайын, ар бир сөйлөгөндө, сөз сөйлөгөндө далилдүү сүйлөш керек да. Мунун да канча далили бар, канча далили жок билбеймин. Кече эле айтып атты эле Садыр Жапар өзү эле, мен Адахан Мадумаров деген жер сатып жиберди, жер сатып жиберди деп жарыш алып атат. Сатып берсе, эмне камабайт? Эмне жоопко тартпайт? Андан кийин жакында эле айтты, Текебаев алжып калды дейт. Алжып калды дейт. Алжып калса, эмне үчүн алжып калды деп психиатрический больницага алып барып жеткизбейт аны. Алжып калганча деп. Неге ал эл аралап үмүттөп жүрөт? Депутат болуп атат, справка алып. Кумтөрдүн эми Адаханды мен ушунча таң калам да, ушунча сабырлуу экен. Мен болбогон жерден экстрем тоону кошулуп калды деп орден бергенге карабай мен соттошуп атам. Төгүнчө Адахан отурат, осуна суу жутуп алгансып. Жер сатты десе эле, элдин баары ишене берет да жер сатты деп. Мен деле элдер көп ишенип кетип, сен экстремистин тобу экенсиң деп, анан мага орден бергенден кийин амай деп элдер аңыз болуп калды ошондон кийин. Жок, бул эме осы жакка не берет деп кошту. Эми мынакей Текебаев болсо айтып атат. Алжып калды. Эми падыша да бирдемкени айтарда ойлонбайт да. Аны мына Ташиевдин болсо пресс-секретары деле кылып атат. ГКМчы. ГКМ эч качан коомго чыкпаш керек. Кимге эмне иш козгоп атат, эмне кылып атат айтпаш керек. Анын пресс-службасы бар. Ошо чыгып айтып туруш керек эле. Бул саясатчы болуп кетти. Же Ташиев, же саясатчы эмес, же ГКМ председатель эмес, же өкмөттүн башчысы эмес болуп, ошондо 3 эмеде структура болуп калды. Эми Эдил Байсаловду алып келип алды. Эдил Байсаловдон көрүп Садыр Жапар абдан чоң жаңылды. Пресс-секретарлык алганда ошону жакшы аткармак, жакшы колдомок. Эдил Байсаловду Роза Отунбаев өзү руководитель аппараты алып келип, министр кылып келип, аягында бул эме экенин билип, ушунбай экен, тээп ташаган. Андан кийин Атамбаев барган, колтуктап. Атамбаев да тээп салган. Ана кандайча бул Эдил Байсалов менден жакын болуп кетип, кошулуп калган. Таң калам да Садыр Жапаровго. Үй бүлөлүк мен адвокаты болуп жүрүп, мен четте калып, мен тепкилеп атышат. Аны бирдемкени мынакей, мен Садыр Жапаровдучу зег эмес, саясий туткун деп бар жерде кыйып баратна, мен Фейсбуктун бар жамандаган. Сен туура эмес айтып атсаң, мен тепкилешкен. Эми Садыр Жапаровдун ушундай туура эмес жүз алсам, баягы эле кишилер кайта мен тепкилеп атышат. Ошондуктан көп сиз айткандай көп юрист билгендер тепкиден коркуп эле сүйлөбөй ошондо айтышат. Ошон үчүн биз тааныбайбыз да аларды. Ошон үчүн тааныбай атасыздар. Агай, дагы бир нерсе да, ушул азыр Текебаевдин дагы баягы алжып калган деген президент айткан сөзүн айтып кеттиңиз. Ушул нерсе боюнча баягы эсиңизде барбы жокпу, уктуңуз беле укпадыңыз беле билбейм. Немеде дагы сөз болгон, баягы баш мыйзамды кабыл алууда долбоор иштелип атканда, азыркы жаңы баш мыйзамды. Текебаев баягы Азаттыктын бир көрсөтүүсүнө чыгып, силер эч ким эмессиңер, баш мыйзам алмаштыргыдай вы никто дегенден кийин Садыр Жапаров жаңылбасам 7 каналга болуш керек, эфирине барып, Текебаев Маевскийден $1 миллион алганы чындык, мен билем деп айткан болчу. Эгер ошол кече мен Адылда Иманкуловдон неме интервью алсам, ал киши дагы ушинтип айтты, кээ бир эл унутуп калышы мүмкүн, бирок мен унутпайм да, мага окшогондор унутпайт да.
Не болду ушул сөзүнүн акыры? Эгер президенттин айтканы чын болсо, Текебаевка малып кайрадан жоопко тартылыш керек. 1 миллион алган болсо, бул мамлекетке зыян келтирген адам катары. Эгер президент баякы домат кылган болсо, жала жапкан болсо, анда Текебаев мен бериш керек. Ушул жактын мыйзамдуу жагын сиз укук коргоочу катары айтсаңыз. Айтып атпаймынбы, Садыр Жапаровду зектеп жүргөндөр, билимсиз, тажрыйбасы жоктор эмне бар тегеректи алып Садыр Жапаровдун башын айлантып атышат. Ошондуктан Садыр Жапаров жетелеме болуп кетип, тигин айткан сөзү менен лаппеттеп айтып алып, өз башына өзүнө тийип атат. Мен Садыр Жапаровга ачык эле айткан болчумун. Мелис Мырзахматовду премьер кылып алсаң дедим. Уктап жата бересиң дегем. İştetet degem. Банктын управляющий министр финансыны Рустам Тойчубеков деген бар дедим. Кыйын финанс. Ошону кылып алсаң дедим. Сени экономикадан бүт барын ошол көтөрөт дегем. Ошентип бүт мен көп атактуу таза кишилердин баарын айтып келгем. Кимдер кыла алат деп, кимдер колунан келет деп. Антпейли бүт барын тескери Арзыбек Бурханов деген досун алып келип алды. Досу эмеде коррупционер. Андан тышкары криминал менен катуу айланышкан жери бар. Андан тышкары бул эмнени айтсак, бул Садырдын атын сатып, ар кимдин сөзүн жамандап, ар кимди башалама кылып, ошо башын айлантып аткан ошо болот да. Ошо досу. Өзү эле айтпадыбы? Мен досум деп. Арзыбек Бурханов мен айткан жасайт дейт. Ошо сөз менен жамынып алып барып эле ар кимге эмени жазат. Садыр айтты тигине койгула, Садыр айтты муну койгула, Садыр айтты тигине койгула деп. Баягы бир убактарда Алмазбек Атамбаевдин айдоочусу Илмиянов бар жокту чечип калгандай, азыр кайра эле ошондой инсан пайда болгон турбайбы? Ооба, эмне Алмазбек Атамбаев менен Садыр Жапаровдун экөөнүн ортосун айтайын. Алмазбек Атамбаев канча жамандаса дагы, тепкилесе дагы бир кишисин саткан жок. Тегеректеп жүргөн кишинин бирин дагы саткан жок, шопурунап келип чоң кызматтар кылып атты. Билбей бирок саткан жок. Ошолордун эмгегин сыйлап атты. Садыр Жапаров болсо эмне үчүн ошондо ооп кетти билбеймин, өзүм дагы таң каламын. Бир саматта эле Үмүт булагы элдердин баарына эле эме кайрымдуулук фонд жасап атышат эле. Кече мен жасап жүрөм булар кайрымдуулук фондду, ачык айтса. Эми булар эмне Майрам Акаевдин ордун ээлеп атабы? Мен ошо таң калдым да. Майрам Аскар Акаевдин жаман көрсөткөн Майрам Акаев көрсөтпөдү тиги мээрим фонд менен. Эми Садыр Жапаровду ким көрсөтүп атат жаман? Үмүт булагы менен тиги аялы, мээрим Ханайым, ким эле аты? Айгүл жеңге. Айгүл өзүм даже атын унутуп калып атам. Айгүл деген вообще эч жака көрүнбөш керек да. Мына кимдин бөлөк президенттерден үлгү албайбы? Мына Сооронбай жакшыбы жаманбы аялы сыяктуу көрүнчү эмес. Жол кана салынып, акырын бир жерге сиз болсо эле көрүнүп калчу, мындай четте жүрчү. Эч жакта эч фонд ачпай, эчке кылбай, мен кылбайлы. Мына ушинтип Садыр Жапаровду ушинтип жаман көрсөтүп атышат. Түшүнүктүү агай. Бүгүн шайлоонун акыркы күнү болгон үчүн баягы үгүт насаат иштерин жүргүзүүдө дагы чыгарчу бир канча немелерибиз бар. Убакыт бар, убакытта өзүнүкүн бербейт экен, убактыбыз акырылап баратат. Мен сизге эркин микрофон берейин. Элибизге, мекендештерибизге каалоо тилектериңиз болсо, кайрылууларыңыз болсо, кенен бизден экран аркылуу кайрылып алсаңыздар болот. Кайрылып алсаңыз болот. Мен элге айтарым ушундай да. Мыйзам кай жерде бузулуп атса, мыйзам кайда талкууланып атса, бийликтин зомбулук кылып атса, ичиңерден күйүп калбай, ачык эле айтыш керек, ачык эле талап коюш керек. Анан биз мындай коркутуу, үркүтүүлөр атпайбы? Сагызгандай сайрап атасыңар, эртең шайлоосо барган камайм деп. Баарын камап бүтө албайт, ма камап эмне болду? 3 көңтөрүш болду. Эмне бул 4-чү провокация түртүп атабы? Бизди кайта. Баарын камап бүтүп. Андан кийин мында айтарым ошо шайлоонун алдында дагы бириңерди жамандабасыңар, бириңерди каралабасаңар.
бириңер урматтап, сый урмат көрсөтүп, каалаганыңарды шайлагыла. Мен айтпаймын, бирөөгө баланчаны шайлап койгула, түкүнчөнү шайлага баланчаны бергилеп. Ошонун арасынан татыктуу кишини шайлап алгыла. 4-чү көңтөрүш болуп кетпесин. Мыйзамсыз иштер жүрүп кетип, кайта элдер көтөрүлүшкө чыкпасын. Мына Садыр Жапаров айтып атпайбы, мен билем, көрүп атамын. Элдер куралдуу күч менен чыкканча шайлап бүткөндөн кийин эмес. Мен 3 көңтөрүш болуп кетти. 3 тең эч качан куралдуу күч менен чыккан эмес. Мыйзам бузулгандыктан гана чыккан. Садыр Жапаровго да муктубар эмес маалымат жетип атат. Элдер куралдуу. Садыр Жапаров өзү эле камалып чыкпады беле? Куралдуу күч менен баскан атат деп. Эчтекеси жок эле. Ошо алдан Садыр Жапаров сабак алыш керек андан. Анан Садыр Жапаров менен Ташиевтер сын пикирди кабыл алыш керек. Элдин оюн алыш керек. Ошону изилдеш керек. Эмне үчүн эл ушуну айтып атат деп. Оосун басып тикпей. Ошондой сын пикирди алып, ошолордун ой пикиринен жыйынтык чыгарса, эч качан бизде көңтөрүш болбойт, стабилдүү болот. Президентибиз дагы, өкмөтүбүз дагы стабилдүү, жакшы иштеп кетет. Ошону айтарым. Агай, кымбаттуу убактыңызды бизге ажыратып, могул чоң тарыхый учурдун тарыхый бир чоң тандоо болот эртең 28-нде. Ушул шайлоонун алдында бизге элибизге, биздин көрөрмандарга калыс сөзүңүздү, адилеттүү сөзүңүздү айтып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Аллах разы болсун агай. Урматтуу мекендештер, кайрадан кийинки эфирлерден көрүшкүнчө Аллахка аманат, барыңыздар бар болуңуз.